Ардактуу радио угуучулар, биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат алуу программасы түзүүдө уктурууларын улантып жатат. Гүлжан Каражанова студияда. Уктуруубуздун режиссеру Максат Мамыралиев. Ардактуу радио угуучулар, биз азыр Фейсбуктан дагы онлайн чыгып жатабыз. Фейсбуктагы баракчага чыгууга Урмат Жээнбеков көмөк көрсөтүүдө. Бул үчүн сиздер биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасына кирсеңиздер болот. Ысык көлдө суу мотоциклин пайдаланууга жартылай тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ысык көл экологиялык, экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына, укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам быйыл 13 февралда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анын максаты ысык көлдүн аймагында суу мотоциклин пайдаланууга жартылай тыюу салууну белгилөө. Ошондой эле ысык көлдүн аймагында суу мотоциклин пайдалануу эрежелерин бузгандык үчүн жоопкерчиликти киргизүү болуп саналат. Мындан тышкары мыйзамда ысык көл көлүнүн аймагында экологиялык ченемдерди жана коопсуздук эрежелерин милдеттүү түрдө сактоо менен көлдүн атайын бөлүнгөн туристтик зоналарында адамдардын жана эс алуучулардын массалык топтолуусу жок жерлеринде 4 тактуу кыймылдаткыч жана электр кыймылдаткычы бар суу мотоцикли, скутерди пайдаланууга уруксаат берилери дагы көрсөтүлдү. Бүгүн биз Кыргызстандын бермети болгон ысык көлдү сактоо, өнүктүрүү жаатында кеп кылабыз. Студияда жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экология жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров жана экологиялык коопсуздук коомдук уюмдун жетекчиси Кыргызстан Жашыл альянсынын башкармалык мүчөсү Анара Султангазиева. Арбаңыздар, ардактуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Ардактуу радио угуучулар, биз уктуруубузду баштап жатып, ысык көлдүн бүгүнкү күндөгү абалы. Бул мыйзамдар эмне себептен чыгып жатат? Демек, көлдү сактоо, өнүктүрүү зарылдыгы бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп турган кези. Андыктан сиздерди дагы биздин уктурууга катышууга чакырып өтөбүз. Суроо, сунуштар болсо 39 21 90 Бишкектин коду 312 менен башталган телефонго байланышка чыксаңыздар болот. Facebook баракчабыздагы бар экендигин эскертип өттүк. Анда Жеңишбек Талайбекович дал ушул алгач мыйзамда белгиленген көйгөйдү ачып бериңизчи. Эмне себептен мына ушундай мыйзам кабыл алынды? Саламатсыздарбы, жолу радио угуучулар. Эми бүгүнкү күндө ошол айтып кетсем, бул мыйзамды эми азыркы учурда биздин өзүбүз Кыргызстан айлана чөйрөнүн коргоо жана ушул экологияны чоң милдеттердин бири болуп саналат. Буга да биздин өлкө башчыбыз бир нече жарлыктары менен бүгүнкү күндө коюлган тапшырмалар бар. Эми ошо токтолой кетсек, сиз айтып кеткендей, жана эң биринчиден бүгүнкү өзүбүз ысык көлүбүз, сиз айтып кеткендей берметибиз ошол жактан баштасак. Ысык көлүбүздү бүгүнкү күндө эми ошол айлана чөйрөсүндө жаратылыштарды, экология жаратып аткан мамиле жарандарды деле ошол эле биздин мамлекетибизде аябай көптөгөн, мындай айтканда, жагдайлар бар. Ошонун ичинде эле биз өткөн жумада ошо өтүп кеткендей эле ошо жарлыктарда азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан ошол таштандылар, ошол эле саркынды суулар, ошо туризмдин күчөтүү боюнча дагы көптөгөн маселелер калып жатат. Эми эң негизги бүгүнкү күндүн темасына токтоло кетсем, бул скутерлердин мындай айтканда ар кандай бир категориясына тыюу салуу боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын күчүнө кирип, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эрлан Турланович менен биргеликте биз ошол жаратылыш ресурстарын Кыргыз Республикасынын министрлер токтому бар болчу. Бизге ошол ысык көлдө эң негизги биздин талаптар бул адам өмүрүнүн коопсуздугу боюнча жана ошол экологияга келтирип аткан зыяндын ошол кайсы катерлерден чыгып аткан эмеси боюнча биз ошо мыйзам долбоору ошо биргеликте иштелип чыгып, анан аталган мыйзам ушул күчүнө кирип турат бүгүнкү күндө. Эми ошол айтып кетсек, өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана ысык көлдүн экологиялык экономиканы өнүктүрүү тутуму жөнүндө мыйзамда ошол жакта каралып кеткен бир нече тыюулар, ошол эле жана 2 тактуу деп атпайбызбы аталган. Булар эми айтсак, бул 2 тактуу бул экологияга мындай айтып атканда эң мындай ошол
зыян келтирилип аткан так категорияларды койсок болот да. Мисалы үчүн жана жасалма асма кайыктардан ошол боюнча бул мыйзамда тыюу салынган да. Анан бул мыйзамды биз иштеп чыгып атканда эң негизги багыты бул болсо адам өмүрүнүн коопсуздугу. Өзүңүздөргө маалым болгон акыркы 3-4 жылдарда ошо ысык көлдөрдө биздик туристтик сезондордо ошол эле көптөгөн мындай айтканда кырсыктар катталып жатты. Ошол эле канча деген ички иштер министрлигинде да мындай статистикаларда көптөгөн кырсыктар болуп жатты. Ошонун эң негизгиси ошо адам өмүрүнүн коопсуздугу боюнча ушул мыйзам иштелип чыгып, анан жана экологиянын жаратылыштардын дагы ошол флора фауна деп атпайбызбы, ошонуна зыян келтирилип аткандан ушул мыйзам иштелип чыкты. Эми айтып атпайбызбы, өзүбүз бүгүнкү күндө дагы өлкөбүз туризмге көбүнчө басылма жасап атат да. Анан атап кетсек, бул ысык көлүбүз бүгүнкү күндө эгерде ушундай тенденция мындай улантса, анда биз кийинки келечектеги биз өз жеке эле өзүбүз эмес, биз туризмдерге эмес, биз өзүбүз эс алып ошол жаратылышты, ошол эле адам өмүрүнүн коопсуздуктарын сактабасак, бул аябай чоң мамилеге жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул мыйзам бүгүнкү күндө иштелип мындан ары ошол жаратылыш ресурстарынын экологиялык техникалык көзөмөлдөө кызматы мындан ары ушул мыйзамды аткарылышын көзөмөлдөп деп иштелип чыкты. Анар Аскарбековна, мына сиздердин уюм бир катар жылдардан бери жалпы эле республика боюнча мына климаттын өзгөрүүсү, анын алкагында климаттын өзгөрүүсү канчалык биздин айлана чөйрөгө, адам өмүрүнө деги экономикага, социалдык жагдайга таасирин тийгизет, изилдөө жүргүзүп келесиздер. Мына көл дагы анын катарында. Негизи биздин көлүбүздө бүгүнкү күндө кандай бир абал бар десек болот. Мына мыйзам бекеринен кабыл алынган жок. Туура айтасыз, бул мыйзам абдан актуалдуу. Мына ушул министрликтин өкүлү айтып кеткендей, ушу акыркы 3-4 жылдан бери абдан элдердин баары баягы нааразы болуп, ушундай кырсыктар катталып, анан кийин көл булганып атат. Мына ушул көп элди тынчсыздандырат да. Анан кийин ушул өзүбүз эле эс алганга, элдин коопсуздугу, элдин ден соолугу мына ошол абдан зарыл да. Эми ушу жана сиз айтып кетпедиңизби, климаттын өзгөрүшү деп. Ушу климат өзгөрүп жатканын баягы таасирин баары жон терис менен сезип атабыз. Биздин изилдөө дагы, биздин эксперттердин, серепчилердин жана климатологдордун баягы баамдоосун тастыктады да. Климат деген өзгөрүп атат. Анан кийин ден соолукка, өзгөчө кырдаалга, экономикабызга, айыл чарбага, деги эле табигатка өзүнүн таасирин, тез таасирин тийгизип келет. Анан кийин ансыз аз келгенсип, анан ушул баягы адамдык факторлор менен ушундай техникаларды колдонуп, анан кийин көлүбүздү булаганыбыз бул абдан баягы терс көрүнүш да. Анан кийин ушул жарлык чыкканына мен абдан кубанып жатам. Андан кийин эми ушул мыйзамдардын баягы президенттин жарлыгын ошол ишти кандай так аткаруу, ишке ашыруу боюнча ушул баягы механизмдери жана баягы ошол астындагы баягы мыйзамдык актылар жазылып чыгыш керек. Туурабы? Алда да көп жумуш турат. Мына ошого сизге ийгилик каалайм. Ошону тездетип, анан кийин сиз айткандай жана көзөмөлүн, ушул мыйзамдын, жарлыктын баягы аткарылышын камсыз кылышыңыздар керек. Бизде башкы көйгөй, бизде сонун эле мыйзамдар бар. Мыйзамдан биздин баягы эме жок да, кемчиликтер. Керектүүлөрүн убагында кабыл алып турат, Кудайга шүгүр. Бирок ошолордун аткарылышына келгенде эле бизге кыйынчылык да. Бул үчүн биз айтып атабыз да, ушу коомчулукка дагы кайрылат элем мен. Ушу адам өзүнөн баштаса, бир эле баягы ушул профилдик министрликтерге, өкмөткө, башкаларга баягы жүктөп койбой, ошолордон эле талап кылбай, баары бир баягы адам тартипке келсе, андан кийин ушул маалымат кампаниясын өткөзүп, элдер менен иштеп, анан ушул мыйзамдын аткарылышын баягы абдан баягы дыкат ишке ашырыш керек. Ошондон оңолобуз. Анткени ушул биздин көлдүн берметибиздин ырайы кетип баратат. Тайыз болуп калды, асты сас болуп баратат. Негизи эле ушул биздин көлдүн экосистемасы кичине бузулган, балансычы. Балыктардын баарын жеп сатып бүтүрүп атабыз. Анан кийин баягы
саркын суулар кетип атат жана ушундай сыяктуу да баягы көп көрүнүштөр бар да. Анан кийин ошолордун баарын сиз айткандай жана желим баштыктар негизи эле ушул мен айтып кетет элем да баягы желим баштыкты канчалык биз тыйып салбайлы ал пайда боло берет адамдачы. Биздин турмушубуздагы бул колдонулуучу баягы ыңгайлуу нерсе да. Муну айтып кетейин сизге элдер үчүн дагы. Негизи ушул желим баштыктар пластикалык ушул оокаттар баягы бул деген өткөн кылымдын гениалдуу баягы ойлоп табуусу деп мен санайм да. Анткени ал биздин жаратылыштын ресурсун талап кылбайт. Ал деген жеңил, бекем эме да, сапаттуу, анан кийин колдонгонго ыңгайлуу да. Аларда күнөө жок. Күнөө бул адамдын өзүндө. Бизде деген ушул биздин де баягы турмуш тиричиликте чыккан ушул таштандыларга баягы пайдалануу, ошону баягы колдонуу баягы маданиятыбыз жок да элде. Бул бир. Экинчиси бул чоң мамлекеттик программа керек да бизге ушул катуу таштандылар менен таштандылардын түрлөрү бар турабы. Органикалык, анан кийин баягы кооптуу таштандылар да болот. Мына ошолордун баары эле бир эле биздин тиги полигондорго, свалкаларга кетип калат. Свалкалардын саны деген 500дөн ашып кетти. Талаалар деле айылдын четинде эле, шаардын четинде эле пайда болуп атат. Санкцияланышкан эмес. Мына ошолордун баары негизи деген өнүккөн мамлекеттерде деген андай баягы көйгөй жок да. Баягы биз желим баштыкка күнөө кое беребиз. Күнөө бизде. Уш негизи эле деген ушулордун баягы программаны ишке ашырсак жакшы болмок да. Россияда мисалы үчүн 18-жылдан бери баягы таштанды реформасы жүрүп жатат. Анткени аларда көйгөй бар. Ал эми башка өнүккөн Сингапур, Нидерланды жана башка мамлекеттерде таштанды жок. Алар иштетилет, алар өрттөлүп, алардан энергия алынат, жылуулук алынат. Таштанды деген бул жер үстүндө биздин колубуздан чыккан, турмушта чыккан бул алтын деп эсептесек болот. Жер казып кереги деле жок. Ошону иштетүү программасын кабыл алыш керек. Ушул иштетүү тармагында иштеген жанагы көмүскө дагы көрүнүүдө иштеп аткандардын баарын аларды налогдон бошотуп, мамлекет жардам берип, колдоп ошолорду ачыкка чыгарып, анан бөлүп берип, алардын деген морфологиясын, таштандылардын морфологиясын неме кылып, андан кийин өткөзүп берип, андан кийин көзөмөл кылып иш жашатса жакшы болмок да. Ошондо көлүбүз да булганбайт эле, жерибиз да булганбайт эле, элдерди тартипке чакырат элек. Мисалы үчүн биз элдер менен сүйлөшөбүз да, элдердин баары эле билип калды. Элдин баары эле маалымат деген бар. Алар айтат, ай биз деген ошо таштандыларды сорттогонго даярбыз. Бизге ошого шарт түзүп бергиле. Ошол биз деген бөлүп чогулткан баары эле кайра деген бир машинеге жүктөлүп барып анан кийин бир свалкага кырып кетерин сиздерге кепилдик берсе мамлекет, эгерде чындап эле иштетилет, баары ошол ордорду менен кетет, жерибизди булгабайт десеңер, биз чогултканга баягы сорттогонго даярбыз дейт да. Ошондой сыяктуу эле көлгө деле, ошол келип аткан туристтерге деле, аларга деген кирип келаткан деле, мамлекет келаткан деле мындай маалымат брошюркасын колго берет. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерчи көл менен мындай колдонгула, бизди сыйлагыла, анан кийин деген булгабагыла, жакшы сый жеткиле, биз деген силерге кубанычтабыз деген сыяктуучу. Мына ушундай иштер жүргүзүш керек байма-бай. Туристтердин келиши албетте бул абдан жакшы, бирок ошол эле кезде Кыргызстан алар келип кетет, өзүбүздө кала турган өзүбүздүн мамлекети. Эми Жеңишбек Талайбекович, мына көлдү булгаган бензин деп атабыз, ошол эле жана скутерлер болобу, суу мотоциклдери деп атасыз, 2 тактуу, 4 тактуу деп атасызбы, айтор ошол суунун үстүндө жүргөн транспорт каражаттары. Алар биринчиден күйүүчү май менен колдонулат. Ошол көлгө түшүп жаткан ар бир адам эс алуучу билет, скутер келип кеткенден кийин канчалык бензин абага жыттанып турат, ал сууга түшүп атат, майланышыбы, жанагы жогоруда Анара Аскарбековна айткандай көлдүн алдындагы саз, баткак, чыланын баары тең эле күйүүчү майдын таасири дегенге болобу? Мисалы үчүн, сиздер көлдүн сезон учурунда суудан анализ алып турасыздарбы? Көбүнчө эмне чыгат? Эми көлүстө айтчана Анара Аскарбековна дагы айтып кетпедиби, негизи ошону толуктап да кетким келет. Эми бул айтып атпайбы, жакшы эме көтөрүп кетти да. Бул женден эми бир эле министрлик эмес, либо жергиликтүү органдардыкы эмес, бийинен ар бир ошол бийинен элдер да жардам бериш керек да.
эми ар бир жаратылышты коргоо бул адамдын мындай айтканда түздөнмө түз милдети да, мындай айтсак. Жана чет мамлекеттерде дагы баса белгилеп кетпеди. Биз баягы күнү ошол өткөн аптада ошол Ысык көлгө министрлердин тапшырмасы боюнча биз барып ошол жергиликтүү жарандар менен ошол жергиликтүү ошол өз алдынча башкаруу орган администрациялар менен жолугуп ушул маселелерди көтөрүп кеттик. Жана саркынды суулар деген дагы боюнча дагы көтөрүп кеттик. Ошол эле полиэтилен пакеттер. Эми биз ошол жактан айтып атты. Эми көбүнчө жарандар түшүнүү менен кабыл алып атышты. Бирок эми биздин айтканда жана Анар Аскарбековдун айтып кеткендей, мындай айтканда көбүнчөбүз жаратылышка, биз экологиябызга мындай айтканда аябай эле кайдыгер мамиле жасалып келет да. Эми өзүңүздөр күбө болгондой ошол жака барганда эле 90-80% мындай айтканда азыр ошо пластикалык пакеттердин жатканында ошол күбө болобуз да. Ошондуктан ар бир мамиле өзү ошол эле биз өзүбүздүн мамлекетибизде туризмди күчөтөбүз деген максатта дагы иш жасап келе атабыз. Анан бүгүнкү күндө биздин ошол өлкөбүздө өзүбүздүн ошо Ысык көлүбүз Берметибизде ошондой өзүбүз жасап аткан кайдыгерлик мамилелерди кылсак, Ысык көлүбүз мындай айтканда саска айланып калат да. Эми албетте бул жерде күнүмдүк колдонуп жаткан буюм, жергиликтүү тургундар деп атабыз, биз өзүбүз баш тартышыбыз керек деп атабыз. Деген менен бул баягы турмушка ыңгайлуу, пайдалана турган бир каражат болуп атпайбы? Мындай эми укуктук бөлүмдүн башчысы болуп атасыз, мисалы негизи биз укуктук жактан мыйзам базаларыбыз жеткиликтүү. Улам чыгып атат, анын аткарылышы канчалык көзөмөлгө алынат десек болот. Эгерде дагы деле болсо колдонулмаса, мына быйыл туристтик сезонду эле кайра көргөзүшү мүмкүн. Бул мыйзам канчалык аткарылат дегенде. Бүгүнкү күндө бул мыйзам актыларын айтып кетсек, кандай бир кошумча керектер болот? Айтып атпайбызбы? Мына бүгүнкү күндө бир мисал келтирип кетейин. Жана саркынды сууларда бүгүнкү күндө актуалдуу да. Баягы мурунку эмеде да айтып кеткенбиз. Эми бул укук бузуулардын кодекси менен айып пулдарды салып койгондо көбүнчө эми биздикилер айып пулдар азыркы күндө башка ошол эле коңшу мамлекеттердин айып пулдарына караганда укук бузуулар кодекси биздики мындай айтканда кумандашып кеткенбиз. Ылдый деп койсок болот да айып пулдарыбыз. Анткени эми көбүнчө биздин ошо жана дагы баса белгилеп кетким келет, көбүнчө жарандарыбыз жана ишкердик субъектилер ошол эле айып пулду төлөп коюп кайра эле ишкердик ишмердүүлүгүн улантып бергенде көбүнчө мыйзам актыларында ошол фактылар бар бизде. Ошондуктан биз айтып кетпедикпи, бүгүнкү күндө ошолорду жаратылыштардын алдын алуу максатында, ошол коргоо максатында биз бүгүнкү күндө кошумча түрдө ошо ченемдик укук актыларды иштеп чыгып атабыз. Ошол эле токтотуу учурлары дагы бар. Азыркы учурда ошол министрликтерде каралып жатат. Токтотуу дегенибиз, эгерде ошол эле коопсуздук боюнча жана экологиялык техникалык ошол коопсуздуктардын сакталбаса, биз бүгүнкү күндө барып ошол ишкердик субъектинин ар кандайдыр бир определенный деятельностин токтотуп коюуга бүгүнкү күндө ошол мыйзам актылары чыга алып атат да. Ошол эле кошумча түрдө дагы эми бул айып пулдарды салып мындай айтканда санкциясын күчөйтүп койгондо эле биз бул токтоп калат же бул эметип калат дегенден алыспыз албетте. Мисалы үчүн айып пул демекчи, билесиз, жаныбарларга жанагы кызыл китепке кирген, сейрек кездешкен жаныбарларды браконьерлерге азыр ири суммадагы айып салынгандыктан атуу сейрек эле кездешип калды. Ким эле миллион сом, 1,5 миллион сом төлөп эле бир аюу же бир элбир сатып калсын дейличи. Мына ушундай болгон ири сумманын деле пайдасы барбы? Мисалы үчүн азыр бул көлдүн эртең ушунал балырланып кетсе туризм каякта? Эми албетте бул жана айтып кеткендей пластикалык пакет ошол эле биздин гидроцикл катерлер боюнча бүгүнкү күндө айтып кетсем, бүгүнкү күндө гидроциклдер жана бул жаңы айтылып кеткен мыйзамга жеке жактарга 5000 сом, юридикалык жактарга 10.000 сом түрүндө чара көрүлөт. Эми албетте бул деле 5000 сом эмне деген эми ошол ишкерлик жүргүзүп атат. 10.000 сомдуктарга ишкерлик эмелерге мындай айтканда эми биздики дагы албетте экономика жагындагы көрүшүбүз керек. Бирок экономикадан да биринчи бул экологиябызды сактап алсак, мындай айтканда пайдасы деле болуп калат да. Ошондуктан эми биз ойлойбуз, ошо биз азыркы күндө биздин кызматкерлер, министрликтин кызматкерлери, экология техникалык кызматы бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер
азыр ошо туристтик сезонго күчөтүү түрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ошол пластикалык пакет, ушул эле гидроциклдарды жана 2 тактуу катерлер боюнча бүгүнкү күндө тыюу салынып, мындан ары иш алып барбоого азыркы күндөн баштап уже биз баштадык десек болот. Ошол эле массалык маалымат каражаттары жана жекебиз айтып кеткендей, бүгүнкү күндө мындай соцсеттер аркылуу мындай видеороликтерди жасап, биз азыркы күндө уже иш баштап туристтик сезонго уже даярдоо иштери жүрүп жатат десек болот. Анар Аскарбековна, мына сиздердин көлдү сактоо боюнча дагы долбоорлоруңуздар бар экен. Азыр жогоруда жалпы республика боюнча ушул жалпы эле экологияга таасир эткен жагдайлар тууралуу эксперттик көз карашыңызды айттыңыз. Мына ушул айып пулдар боюнча деги эле канткенде биз ушул бир мыйзамдуу жолго түшсөк болот. Жол жуусун кандай сиздер көрүп турасыздар? Айып пулду 5 сом болобу, 5 миллион сом болобу, эл билиш керек. Бул бир. Анан кийин деген билгендер бар, баягы мыйзамга көз жумгандарчы, баягы аларга чара колдонуу шарты каралыш керек да. Аны баягы мен айтпаймынбы, камсыз кылыш керек. Мына ушул эле жанагы чөпүрөктөрдү баягы мончолордо жаккан боюнча да, жеке адамдарга 23, юридикалык жактарга 23 миң турабы? 7 миң, юридикалык 23 миң. Эми ушул биздин эле ушул шаардын четинде мончолор чөпүрөктү дагы эле жагып атат. Аларды ким текшерип атат айтсаңыз? Ушундай эле да, көл ошондой эле болот. Эми баягы бирок мен ойлоп атам, элдерге баягы эл дагы өзү көзөмөл жүргүзүш керек. Кайдыгер карабаган адамдаргачы. Андан кийин ошол маалымат берген жаранга ошол айып пул төлөнгөн сумманын жартысын ошол адамга бериш керек да. Баягы мындай да кызыктар болуш керек адамчы, бир четине баягы өзүнүн баягы жарандык сезими болуш керек. Бул бир. Анан кызыктар да болуш керек. 2. Ошондо баягы бири-бирибизге көзөмөлдөп, анан кийин баягы иш жүрөт деген баягы ишенем бар да. Мисалы үчүн жакында эле ушул автобуста кетип баратсам, мындай жарыяланып турат да. Биздин ички иштер министрлигинин жарыясы экен, номерин жазып коюптур. Эгерде жол эрежесин бузган унааларды көрсөңөр, сүрөтүн тартып, бизге маалымат жазып койгула дептир да. Мына ушундай сыяктуу эле. Ушул биздин эле ушул көзөмөл жаратылыш жана көзөмөл министрлиги мына ушундай эле баягы эмени жүргүзсөңөр болот да. Анан кийин ошо көлдүн ар бир баягы эс алуучу жайларда ошол силердин эмеңер илинип туруш керек. Анан силер айткандай жана роликтериңерди айлантып көрсөтө бергиле. Элдерге анан кийин баягы маалымат берсеңер, ушул иш чара көрүлөт, силерге деген ошого биз сыйлык беребиз. Ошонун баягы эмеси дегендей. Дагы бир айта турган нерсе да, силер айтпасыңыз, доолобоо изилдөө. Эми изилдөө бизде деген көл эле эмес да биздин турмушубуз туурабы? Баягы мисалы үчүн түштүктө жана түндүктө бизде деген көп деген баягы кызыл китепке кирген жаныбарлар бар, баягы өсүмдүктөр бар. Эми ушул өсүмдүктөр мисалы үчүн бизде деген долоно деген бар да, ушул күнөөлүн түрүчү. Биз ошонун дагы популяциясын азыр көбөйткөнгө аракет кылып атабыз да. Анткени ушул биздин профилдик министрликтер баягы сиз таарбайт болушуңуз керек эми, сизге жеке сизге эмес да. Ушул жакшы каралбай калгандыгы үчүн баягы элдер билбейт экен да. Аны отунга жагып ийиптир дагы. Популяциясы аябай эле кескин түрдө түшүп калган да. Ошол өсүп жүргөн кезинде бир жеринде таппай койдук сайсайды ба, чаткалды издепчи. Ошо болгондо чычкандын ичинде бир жеке бир эбеде бир 10-15 түптөй бар экен. Ал деле жакында кыйылып кетиши мүмкүн, анткени ал жеке территорияда экен да. Анан кийин ал мүмкүн кафе салат жолсу мейманкана салып жиберсиз, кыйып салышы мүмкүн да. Анан алысты тоонун түбүндө бир 20-га жетпеген түп эле калыптыр. Эми ушулордун баягы сабагын кыркып биз көбөйткөнгө аракет кылып атабыз да. Анан жайылтышыбыз керек. Анткени сактап калыш керек, популяция ал эндемик. Бизде эле өсөт алчы. Эми ошондой сыяктуу. Анан кийин деген баягы жаңыдыр айтып атабыз да, ушундай сары мындай мөмөсү менен доону өсчү беле десек, илгери өсчү дейт. Анан эмне жок силерде десек, аябай жакшы, табы жакшы, биз отунга жагып ийик дейт. Ал кызыл китеп ага деген айып пул каралган да. Кана көзөмөл. Бир да адам жаран, даже ушул жакта көп жылдан бери айыл өкмөт болуп иштегенде адам билбейт экен. Бул деген кызыл китепке кирген баг экенинчи. Маалымат бериш керек да. Ооба. Анара Аскарбековна азыр жаңылыктардын жаңы түрмөгү бар. Албетте бул тууралуу дагы маегибизде улантабыз. Жаңылыктарга көп болуңуздар. Маалымат булагы 1-радио. Эфирде жаңылыктар. 1-радио. Ыкчам жана так маалымат.
Кыргыз-Кытай достук көпүрөсүн куруу боюнча келишим ратификацияланды. Мыйзамга президент кол койду. Бул макулдашуу менен Ош Сары Таш Эркештам автожолунда жайгашкан Эркештам чек ара пунктунда узундугу 187 метр болгон көпүрө куруу каралган. Көпүрөнү Кытай тарап курат. Курулуш аяктагандан кийин Кыргызстандын аймагында аткарылган баардык иштер Кыргыз тарапка өткөрүп берилет. Макулдашууну ратификациялоо Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы соода экономикалык мамилени өнүктүрүү, эки өлкө ортосундагы жүргүнчү жана жүк ташууга болгон суроо талапты канааттандыруу, ошондой эле теңдик принциби жана макулдашылган консультациялардын негизинде достук кызматташтыкты жана алмашууларды чыңдоо үчүн шарт түзүлөт. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Камбар ата биргесин курууга 13,6 миллион доллар бөлөт. Бул багыттагы мыйзамды ратификациялоо боюнча мыйзамга өлкө башчы кол койду. Макулдашууда Камбар ата биргесин куруу долбооруна техникалык колдоо көрсөтүү каралган. Камбар ата биргес долбоору үчүн техникалык жардам көрсөтүү үчүн кошумча каржылоо долбоорунун негизги милдети энергетикалык коопсуздук, энергия системасынын ишенимдүү туруктуу иштешин камсыз кылуу, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле Кыргызстандын генерациялоочу кубаттуулугун көбөйтүү болуп саналат. Өзгөн районуна караштуу Баш Дөбө айыл аймагында 50 орунга ылайыкталган муниципалдык мейманкана курулуп жатат. Имарат мурда клуб катары иштетилип, узак мөөнөткө ижарага берилген. Өткөн жылы айыл өкмөткө кайтарылып, мейманкана катары капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. 50 орунга ылайыкталган мейманкананын курулуш иштери 70% аяктап калган. Курулушка каражат облустук өнүктүрүү фондунан жана жергиликтүү бюджеттен каралган. Мейманкана ишке кирсе, аймактагы жумуш орундар жана ар тараптан келген туристтерге мыкты шарт түзүлөт. Альберт Махметкулов билим берүү жана илим министринин орун басары болуп дайындалды. Министрлик билдиргендей, ал бул позицияда башталгыч, орто, жогорку кесиптик билим берүү жана жогорку окуу жайынан кийинки билим берүү тармагын, ошондой эле илим тармагын тескейт. Жалал Абад шаарындагы биринчи поликлиниканын курулуш иштери уланууда. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдиргендей, жалпы аянты 3000 чарчы метрди түзгөн 3 кабаттуу имарат салынып жатат. Жаңы медициналык мекеме заманбап жабдуулар менен камсыздалып, шаар тургундарына ыңгайлуу шартта сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө багытталат. Министрлик курулуш иштеринин жүрүшүндө жана аткарылган иштин сапатына тыкыр көзөмөл жүргүзүүдө. Учурда курулуш жумуштары 47% аяктады. Акыркы 6 жылдагы чет элдик туристтердин 95%дан ашыгы Борбор Азия өлкөлөрүнөн жана Россиядан келет. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун маалыматы боюнча биринчи орунда Өзбекстан, андан кийин Казакстан менен Россия турат. Ошол эле маалда жакынкы жана алыскы чет эл мамлекеттерден келген туристтердин саны да көбөйүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саякат жана туризм кеңешинин докладында Кыргызстан дүйнөдөгү туризм багытында тез өсүүчү өлкө катары белгиленет жана аталган тармак 10 жыл ичинде 8%га чейин өсөөрү айтылат. Жети Өгүз районунда бир катар объекттер мамлекетке алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Жүрүп жаткан иштин алкагында мамлекеттин менчигине 6,5 сотых жер тилкеси, аянты 18 чарчы метр кампа бөлмөсү менен кайтарылды. Ошондой эле Кызыл суу аймагынын 3 Кара Булуң участкасында Ысык көл жээгиндеги 2 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкеси мамлекеттик менчикке берилди. 1-2 апрелде Бишкектеги Улуттук Манас театрында дүйнөлүк жылдыздардын вокалдык коучу, Грэмми академиясынын мүчөсү жана ментору Карина Купердин уникалдуу 2 күндүк мастер-классы өтөт. Карина Купер дүйнө жүзү боюнча 50 000ден ашуун окуучуну окуткан. Том Джонс, Эрик Бент, Дэйв Кос сыяктуу атактуу артисттер менен иштеген вокалдык коуч. Ал Дженнифер Лопес, Леди Гага, Бейонс, Майли Сайрус сыяктуу жылдыздардын мугалимдеринен билим алган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом, евро 95 сом 29 тыйын, орус рубль 1 сом, Кытай юан 12 сом, түрк лирасы 2 сом 38 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Кыргыз Гидромет бүгүн 19 мартта өлкө аймагында күн ачык болоорун маалымдады. Абанын температурасы бүгүн Чүй жергесинде жана Ош Жалал Абад областында 21-26 градуска чейин жылыйт. Талас менен Баткен областында 19-24 градус жогору, Ысык көл дубанында 7-12 градус, Тоолу нарында 10-15 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылыйт. Сиздер биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Биринчи радионун жарнама кызматы. Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании.
Ваши депозиты под надежной защитой государства. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Ооба, ардактуу радио угуучулар, биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы түзүүдө уктурууларын улантып жатат. Биз бүгүн Ысык көлдө суу мотоциклин пайдаланууга жартылай тыюу салганын мыйзамдын маанилүүлүгү, деги эле Ысык көлдү сактоо, өнүктүрүү жаатында кеп кылып жатабыз. Студияда жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экология жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров жана экологиялык коопсуздук коомдук уюмунун жетекчиси Кыргызстан Жашыл альянсынын башкармалык мүчөсү Анара Султангазиева. Ардактуу меймандар, биз маегибизди улантабыз, бирок алгач биздин угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыз. Бул абдан жакшы тема экен. Көлдөгө бул касиеттүү көл да. Кыргызга Кудай тааламдан берилген бул Ысык көлдөй көл жок дүйнө жүзүндө. Анан жанагы мына жылдан жылга эле туристтер көбөйдү, туурабы? Көлдүн да нормасы бар да, эртең баарын жыйып алып эртең таптаза көлдөн ажырап калбайлык. Анан сиздер айтып аткан жана экология боюнча. Эми мындай да, бул штраф дегенди айтып атпайсыңарбы? Кээ бир мамлекеттер аябай жогору деп, бизде аз деп. Мындай да штрафты качан адам төлөп баштаганда, сезсе ошо акча чөнтөгүнөн акчасы кетти. Ошондо баран сезе баштайт да, атак штраф сала берсе, төлөбөйм, билген намазын оку деп жүргөндөр толуп турат. Ошон үчүн мындай болуш керек. Мисалы, штраф салынды, мисалы мага. Мени соткамды да өчүргүлө, үйүмдөгү светимди да өчүргүлө, эч жака аэропорттон чалбаган таптаза изоляция кылып таштасаңар мени. Документ ала албай тургандай, анан ошондо чуркап барып төлөшөт. Анан ошондо кокуйлайт анан. Башка жолу жок мун, төлөтүштүнчү, анан жакалап күнү акча бер деп эле жанакындай коюшту. Мамлекеттерде бар экен да, башка мамлекет ушундай экен. Акчаны карызыңды сенден сурабайт экен. Акырын жиберип коет, болуп жакта турасың сен компьютерде. Бир жака барсаң, документ ала албайсың, уча албайсың, эчтеке кыла албайсың. Надо бул соткаңды светиңди өчүрүп таштайт. Ошондой механизмдерди ойлонсоңар, анан барган тартип болот. Болбосо булар тоотпой атпайбы? Чөнтөгүнөн акча кетпегенден тоотпойт экен да, мына көрүп атпайсыңарбы? Канча жылдан бери аракет кылып атат мына жаратылыш ресурстары, экологдор. Бирок эч ким жыгаттыр акча төлөгөн жок. Рахмат. Механизмин ойлош керек. Анан жана айтып атпайсың, айткан кишиге жарым пулун беребиз штрафтын деп. Эми азыркы заманда билбейм, илгерки заманда болсо адамдар, азыркы заман кайдыгер баары айтпайт, унчукпайт. Бир чындыкты айтсаң, кайра наоборот жаман көрүнөсүң азыр. Ушундай заман болуп калыптыр мен. Таң калам да. Илгери биздин ата-бабалар бүт эле менен айтып отурчу, дайгалдар мындай кыл, тигиндей кыл деп эле күнүгө эле какшабай кулакка куя берчү. Азыркылар кайчы? Жаман көрөт. Эмне айтып бересиң кайра деп. Ошон үчүн жанакындай кылгыла, механизмин ойлогула, штрафты өндүрүүнү. Болду анан токтойт акырында. Рахмат. Мен макулмун ага, мен жакшы сунуш. Бирок жанагы мен айткан баягы поощрение деп атпайсызбы? Ошону да караш керек да. Мисалы үчүн эми министрлик деген бизде деген канча миллион жаран бар, эми ошонун аркасынан жүрө албайт да, туурабы? А эл да өзүнө көзөмөл болуш керек да. Ошон үчүн элди кайдыгер баягы стимулдаштырса айтат. Албетте. Анан жанагы ага айткандай ошондой чараларды көрсөтүп, чын эле баягы мамлекеттик справкалар, документтерди ала албай калгандай болсо, башка мамлекеттик уча албаган, чек арадан өтө албагандай болсо, албетте. Жана банкта карызы бар кишилерди чек арадан өткөрбөй чыга албайт. Жана мен айтып кетпедимби, бүйүндө байкет эле туура эле айтып кетти. Бүйүндөн жана мен айтып кеттим го, жогоруда жана токтотуу депчи. Бул жанагы светин өчүргөн туура, ал жерде да биздин ошол иштелип аткан ченемдик фактыларда именно ошол светин өчүрүү боюнча дагы сунуштар бар да. Эгерде мисалы жана конок үйлөрүндөгү ошол саркындуу суулардын эгерде мыйзам бузушулук экология эме болсо, биз ошону светин өчүрүүгө чейин барасыздар. Барганга чейин ошол мыйзам долбоорун иштелип буюрса, эгерде ушул иштелип калса, эми мындай жакшы жыйынтык чыгарып берет деген ойдобуз да. Демек, бул укук бузуулар кодексине дагы да өзгөрүү киргизет. Укук бузуу эмес, бул болсо бул өзүнчө делегировать этип, биздин өзүнүн мыйзамдыкты мындай айтканда өзүбүздүн буйрук менен биз азыркы күндө ошо министрлер токтому менен ошону бекитүүгө биз мыйзам жол берет да. Мыйзам жол берет. Ошол менен азыркы күндө иштелип жатат да. Эми албетте бул жерде дагы бир угарманыбыз бар экен. Күттүрбөй суроосуңузду кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Гүлжан, мен
Сайнекем Болбекова. Саламатсызбы, Сайнеке эже? Саламатсыз. Жана бензин төгүлүп атпайбы, Ошол бензиндин катмары суунун үстүндө пайда болот да. Мен илимин айтып коеюнчу, илим жагынан. Бол суунун бетин кармап калганда, ал күндүн нуру өтпөй калат да. Өтпөй калганда тиги чирүү процесси пайда болот. Жанагы көлдүн түбүндөгү балырлар, эмелер чирий баштайт да. Даже балыктар чирий баштайт. Анан ошондон ар түрдүү эмелер чыгат. Зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат да. Анан көлдү сакташ үчүн конечно, баары керектечи, штрафы да керек, немеси да керек. Деги эле экология боюнча билим бериш керек да. Жалпы элге билим бериш керек. Мектептен баштап бериш керек да. Ага химияны деле билип кереги жок. Кичинекей балдардан баштап морити момундай болот экен, ушун зыян болот экен, күн өтпөй калганда чирийт экен, алдындагы эмелер, балырлар, эмелерди бериш керек. Анан ошон үчүн буга ал үстүнөн ошентип пленка пайда болсо, бензиндин пленкасы неме катмары пайда болсо, ал күндү өткөрбөй атса, анан алдынан тиги даркынды суулар келип атса, элестетип көрүп эле эмне деген процесстер жүрүп атат. Мисалы үчүн ошол химия, Сайнеке эже көлдүн суусу менен бензин же күйүүчү май аралашканда кандай бир химиялык бир аралашпайт, ал үстүндө калкып калат. Кошулганда мисалы үчүн кандай болгон күн дагы пленкасы пайда болот да. Элестетип көргүлө сууга эле, таза сууга бир тамчы бензинди куюп көргүлө эмне болорун. Даны да бузулат, жыты да бузулат, баары бузулат да. Анда процесстер жүрөт. Бирок көбүнчө үстүндө калкып калганда, үстүнкү катмары, суунун үстүнкү катмары ошо химиялык процесстерге дуушар болот депчи. Ошонун немеси жанагы үстүндөгү күндүн нурун өткөрбөй калганда тияктагы бактериялар, беректүү бактериялар чирип, анан кислород дагы өтпөй калат да. Абадан. Балыктар дебал албай калат, чирип. Балыктар чириген убактында анда сымак бөлүнүп чыгат. Сымак бар балыктардачы. Сымак болсо жанагы ошону колдонгон немелерди аутизм балдар көрөлүп атпайбы, сымактар. Анан экологиялык билим бериш керек. Штраф менен, ал уяткаруу менен, айрыкча биздин элибиз жакшы эл деп ватандаган жакшы мындай берекелүү эл, бирок кайды бирде ушул мындай маани беришпейт да ошого. Анан ошон үчүн суроо деле болсо болду. Жанагы жеткириш керек да, кылып поврети мындай зыян келтирет деп. Рахмат. Албетте сизде илимпоздордун дагы бул жерде суроо сунушу абдан маанилүү. Сайнеке Бобекова Улуттук университеттин профессору, химия илимдеринин доктору биз менен байланышта өзүнүн пикирин билдирип чыкты. Уктуңуз, демек бизде мына ушундай болгон көлдө кайсы бир эле биздин адамдын аракетинен кандай болгон ал жердеги био түрдүүлүккө зыян келип атат. Бул бир Анара Аскарбековна, мисалы жогоруда долонун айтып өттүңүз, негизи эле экологдор буга чейин айткан, көлдүн айланасын буга чейин саз болуп турган деп, саздын да маанилүүлүгү бар эмеспи? Саз бул Рамсар конвенциясы менен саздуу жерлер коргоого алынган, ошону менен бирге чычырканактар, сиз айткан долону бадалдар, булардын ошол сууну тазалоодогу орду, саздын көлдү тазалоодогу маанилүүлүгү, анын баарын кыйып эле көлдү айланта азыр эс алуу жайлар курулуп атат. Бүтүндөй элечи. Эми мыйзам менен ошол жердеги, бул жерде көлдүн суусун эле жалгыз сактабай, айлана чөйрөсүн кошо сактагандай болгон кандай бир өзгөртүүлөр же болбосо жаңыланууларды сиздердин министрликтен күтсөк болот? Же болбосо иштеп келе жаткан мыйзам? Абдан жакшы суроо көтөрүлүп кетти. Эми бүгүнкү күндө ошол эле биз өзүбүздүн карама укуктуу жаратылыш ресурстары органы катары биз өзүбүздүн ошол эле
жана кошумча түрдө мыйзам актылары жасалып кетип атат. Жана сиз атап кетпедиңизби, көлдүн жээгинде ошол жүрүп жаткан жанагы ошол эле чычырканакынын бир бадалдардын эмеси жок болушуна ал да таасир этиши деп айтып атасыз. Ошол эле бүгүнкү күндө ошол экологиялыктардын, ошол рекреационный зоналардын эмесине бүгүнкү күндө мындай айтканда жаңы министрлик түзүлүп кетти, жаңы госстрой деп койсок болот. Ошол эле жанагы конок үйлөрдүн салынышына дагы көптөгөн тыюу салуулар жана мыйзамсыз болуп кеткен, салынып кеткен көптөгөн азыркы учурда фактылар катталып атат. Азыркы учурда дагы ошол жана жарлыктарды айтып кетпедикпи, өлкө башчыбыздын бир нече жарлыктары бар депчи, ошол ысык көлдүн айланасын сактоо боюнча ошол саркындуу суулар. Ошолку күндө биздин азыр актылар боюнча ошол биз өзүбүздүн жанагы айтып атпайбызбы, экологический экспертизага талаптарына жатпаган эмелерди, курууларды тыюу салууну депчи. Ошол боюнча азыр бир нече мыйзам актылары иштелип чыкты. Эми мурункудай мындай айтканда азыркы учурда бир акыркы 10 жыл, 10-15 жылдын ичинде ысык көлдүн жээгинде мыйзамсыз салынган, мындай айтканда көптөгөн учурлар катталган. Жана конок үйлөрү ошол эле суунун жээгине жакын салынып калган. Азыркы күндө андай фактылар уже мындай айтканда сейрек деп эметсек болот да. Жагдай ошол жерлерге кайра мурдагы калыбына келтирүү. Азыркы учурда ушу бизде ошол көлдө биздин альянстын алкагында анан кийин көлдө дагы бир нече уюмдар иштейт да, Данко жана башка. Мына ошолор как раз ушул сиз айткан жана чычырканакты көбөйтүү жана ошолордун баягы ордун толуктоо ишин жасашат да. Эми баягы биз деген уюмдардын иши көп билинбейт да. Анан кийин бирок ошо көп иш жасалат да. Анан жана эжеге айтып кетпедиби? Мен толук кошулам эжегечи. Мен канча жылдан бери айтып келем да, ушу 1-класстан баштап табият сабагын киргизгилечи. Элдер билсин. Балдар ушул бала кезинен сиңириш керек да, ушу тарбия бериш керек. Табиятка кандай мамиле кылыш керек экенин. Ушул жана Манас атабыздын осуяты да 5-7 осуяттын 5-синде табигат менен таттуу мамиледе болуш керек дейт. Табигатты сыйлаш керек. Эгерде табигатка ушундай кайдыгер болсо дагы жакшы эмеспи? Биз ырайымсыз мамиле кылабыз табигаткачы. Анан кийин жообун алабыз. Жанагы биздин изилдөөнүн алкагында тиги 4 область изилдегенбиз. Эми ушул өзгөчө кырдаал аябай кычады да. Өзүңөр деле байкап атпайсыңарбы? Дүйнө жүзүндө эле бизде эле эмес, негизичи. Бул табияттын бизге берген жообу өчү алып атат бизден табиятчы. Анан кийин ошо көл дагы өзүнүн баягы өчүн берет болуш керек ошо. Акыркы учурда баягы андан кийинчи бир убактарда. Эгерде биз сактабасак, биздин көл деген ушу ЮНЕСКОнун табигый мурасына кирген болчу, негизичи. Эми ошого жараша биз ошондой иш-чараларды ыкчам жасашыбыз керек. Жана ага айтып кетпедиби, сактап калбасак, анан кийин туризм деп эле эс алуу. А көлдү качан эс алдырабыз? Көл деген биздин көл деген агып түшүп бир жака агып кетпейт. Анан көл өзүн өзү тазалаган баягы касиети бар да, бирок биз деген ошо аябай өзүбүздүн кесепетибизди баягы залакабызды тийгизип, анан кийин астын бар булгап, үстүнө жанагы май чачыратып эже тура айтат. Мен да изилдегем ошо көлдүн тиги составын, анан кийин ошо бензин төгүлгөндө канча бензин 2 жылга чейин жетпейт билесиңерби? Анан кийин баягы ошол тегерегиндеги эмелерди уулайт, балырларды, өсүмдүктөрдү, балыктарды баарын уулайт. Кетпейт экен ал эч качанчы. Андан кийин деген аны атайын баягы метод менен, ал метод деген бизде да жок экен. Аны Россияда, эң жакын Россиядан алып келиш керек экен, ошо чет өлкөдөн буйрутма берип алдырып, андан кийин ошолорду жиберип, алар деген специальный бактерия да, алар ошол андан кийин бензиндин немелерин жейт экен. Ушул эле бензинде мен изилдөө өткөзгөм да, ушу бензиндин баягы залакасы да, баягы ошонун составында 1,200 тиги химикалык заттар бар. Ошонун курамынан турат да. Анан кийин ал ушу күйгөндө, анан кийин дагы оготер баягы эмелерди чыгарат. Анан кийин ошондой эмес. Ушул айтып атпаймынбы, абдан актуалдуу. Эми токтомдорду токуйбуз, жарыяларды беребиз, мыйзамдарды жазабыз. Айтып атпаймынбы, эң башкы көйгөй бул ошонун аткарылышы, ошонун механизми, жанагы айткандайчы. Мен жанагы башында айтпадым беле, ошонун механизмин ойлоп тапкыла. Бизге окшогон бейөкмөт уюмдарды, журналисттерди, анан кийин деген ушул жарандарды, активисттерди, жергиликтүү уюмдарды, баягы тиги айылдагы баягы старосталар, анан кийин ушундай эмелердин баарын тартыш керек, баягы жамааттарды жапыра тырмак иш алып барбасак, чын эле өзүбүздү өзүбүз коргобосок, бизди ким коргоп берет?
ошол ЮНЕСКО келип атайын биздин көлдү тиги кайтарып бермек беле, биз өзүбүздөн баары. Бул жаатта министрлик тарабынан негизи эле көлдү болобу, жалпы эле республикада мына ушундай болгон таштандыдан арылтуулоо, абаны тазалоолоо, экологдор анан жарандык уюмдар желегин көтөрүп алып эле чуркап жүрөт. Чындыгында бирок көйгөйдөн биз арыла албай эле келебиз да. Абдан жакшы суроо болуп атат. Бул мисалы үчүн жана айтып кетпедикпи, мурунтан ошол мына бул мыйзам укук бузуулар кодексине бул 1-марттан баштап уже күчүнө киргенден баштап мен айтканда сиздин коллегаларыңар менен сүйлөшүп ушундай биздин жаранда кайдыгер мамиле карабаган жарандарда чалып ушундай ар кандай мындай айтканда сунуштарын киргизип атты да. Биз ошол ичинде мисалы үчүн айтсак ошо бир 2 жуманын ичинде 2 таптан ичинде ушу көптөгөн жана анары жекебиз айтып кеткендей айтып кетти го, мисалы үчүн мектептерине мындай айтканда ошо экология сактоо боюнча ошо жаратылыштар сактоо боюнча сабак киргизиштигинчи биз ошону дагы азыр ошол боюнча да аябай мындай мамиле берип атабыз да. Анткени жана айтып кетпедикпи, биздин эми айып бул салбастан дагы негизи биздин элдерибизге ошо жарандарыбызга мындай ушул жаратылышка кайдыгер мамиле карабагандай ар бирине мына аң сезимине киргизиш керек болуп атат да. Бул келечекте биздин өзүбүздүн балдарыбызга калтырап турчу биздин ошол берметибиз ысыккө жана эле биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыз ошо мындай айтканда жаратылыш ресурсларына мындай бай өлкөбүз да. Ошонубузду сактап калыш үчүн да мындай чоң мындай эме киргизишибиз керек болуп атат да. Мисалы үчүн биз ошол мына 1-2 таптан ичинде көптөгөн сунуштар киргизилип атты. Жанагы эле ошол айып пулдарды мисалы айтканда мындай жана айтып кетпедиңиз, бирөө айып пулду бирөө мисалы үчүн телефонуна тартып же эме айтканда сый катары ошол мыйзамды дагы биз дагы ошол азыркы күндө биз ошону иштеп чыксакпы деген сунуш киргизсекпи деп атабыз. Ошол эле анар жекебиз айтканда ошо мектептерге дагы биз ошо тиешелүү министрликке ошол сабакты киргизип ар бир адамдын жарандардын аң сезимин күчөтүү максатында иш жүргүзөбүз деп азыркы учурда даярданып жатабыз. Мындай айтканда аң сезимге бир реформа жүргүзүш керек болуп атат да биздечи. Башка өлкөлөрдү алалы да, ошол жерге биз кээде барып калган учурларда жолдун жээгинде өсүп турган гүлдү деле кокусунан эле бутун тайып басып алса, ошол жерде өтүп бараткан эле киши сени жөнгө салып коет. Алда гүлдү тебелебе. Бул өсүп турат депчи, бизде гүлдү тебелемек тургай үзүп кетип атпайбы? Ал жолдун жээгинде ал гүлдү айтпай эле коелу, бул кооздук үчүн деле болгон жерлер. Мамлекеттин эми өзүнчө жарандарлары ошо өзү өнүп жаткан. Маданиятты өнүктүрүү. Жаратылышка аябай алар мамиле кылышат да, бизге канчалык мыйзам кабыл алынбасын, алга эмне болгон штрафтарды, айыптарды салбасаңыздар деле аткарылбаса, ал мыйзам эле боюнча болуп калат да. Мисалы үчүн, аң сезимди өзгөртүү үчүн кандай бир жумуштар министрлик тарабынан белгиленип атат десек болот. Мисалы, экологиялык билим берүү деп биз ушул 15 апрель болсо керек, эл аралык күн. Ошого эле байланып калабыз да, анан башка күндөрү унутуп калабыз да. Ошондой эле. Айтып атпайм, эл менен иштеш керек. Анан кийин деген ушул министрлик биздин күчүбүздү, серепчилерди, биз адистерди колдонуп жерлерде бар да. Ошолорго деген семинар өткөзүп, алар болсо жергиликтүү бийликке семинар өткөзүп, анан кийин алар деген өзлөрүнүн жарандарына маалымат берип, ушундай баягы по цепочке иш кылыш керек да. Мисалы үчүн айтып атпайм, биз ушул чаткалга барганда, ошол жерде жанагы тюльпан Каржинская өсөт экен. Баягы кичинекей сары гүл тюльпан. Тоодо эле ошо жолдун жээгинде өсүп атат да. Анан кийин биз билебиз да. Анан ошону үзгөнгө 300 сом штраф, алда кызыл китепке кирген. Алар билбейт. Анан кийин жазында өскөндө анан кийин букет кылып бири-бирине деген белек кылып берет экен. Эми айтып атпайм, ошол айыл өкмөтү деле билбейт экен, старостасы деле билбейт экен, активисттер деле билбейт экен. Биз айтсак, ошондойбу деп калды. 300 сом төлөйсүң, могу штраф каралган. Эми ушундай сыяктуу маалымат жок да, маалымат жеткизиш керек. Ушуна айтып атпайм, колдонгула, ушул массалык маалымат каражаттын колдонгу, жергиликтүү массалык каражаттар бар да, туурабы? Анан кийин бизди алгыла. Биз бекер эле жардам, биз ансыз иш кылабыз да. Биз деген сер менен чогуу барып, элдерге көрсөтүп, сүрөтүн көрсөтүп, азыр техника жетишкен, туурабы? Көрсөтүп, буга мынча кайрылган, буга тинчер, серде моолор өсөт, серде деген эндемик өсөт, ушул деген сердин деген экосистемалардын өзөгүн түзөт. Муну деген сер жок кылсаңар, анан кийин баягы ыдырап, кийим ыдырагандай. Анан экосистемалар бузулса, анан кийин сердин эле жашооңор кыйын болуп калат. Ошондуп сүйлөшсөк, ошол жанагы айтып атпайм да, долоону жөнүндө бекер айткан жокмун. Долоону айтсак, аябай жаман болушту элдерчи. Анан айтты.
эгерде мүмкүн болсо дейт, силер ошол сабагын биз азыр чейинковать этип атабыз да, сабагын бизге бергиле дейт, биз өзүбүздүн анткени мындай отургузуп кетсеңер малдар жеп кетет дейт да. Анан кийин биз өзүбүздүн коробузга горшокко деле отургузуп анын көбөйткөнгө биз даярбыз дейт. Маалымат жеттиби, аң сезимине жеттиби, алар даяр. Эми ошондо иш жасаш керек да. Айтып атпаймынбы? Анан кийин булардын деген күчү аз, бирок деген булардын силердин деген территориальный управлениялар бар, туурабы? Бар. Ошолорду иш кылыш керек да. Кыдырып, айтып. Бүгүнкү күндө именно ошол азыркы күндө ошол туристтик сезонго эми күчөтүү максатында биздин кызматкерлер жада калса биздин бул борбордук аппараттан дагы командировкага барып, азыркы күндө ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жарандар менен Ысык көл областында азыркы учурда ошо мындай айтканда жүрөт десек болот да. Ошол текшерүү иштерине өзүбүз да катышып калдык, экологдордун ошо көлдүн эле айланасында туристтик сезонго даярдык иштеринде илең салаң келип, анан анын эшигин тыкылдатып, анан кийин бир-эки кишиге бирдекени айтып коюп, ушундай болгон өзүбүз да катышып көрдүк. Же болбосо журналисттер барган учурда алардын көзүнчө мындай болгон дээрлик башка убакта экологду көрбөйсүң деле. Анан ушул жерде аймактык сиздердин штат жетпей атабы же кандай эмне? Эми бүгүнкү күндө бул штаттык маселе дагы аябай мындай айтсак жетпейт десек да болот. Анткени биздин азыр Ысык көл областында мындай айтканда экологияны коргой турган жалгыз сиздер болот. 20 кызматкер ошол бүткүл Ысык көл областына албетте бул жетпейт. Анан ошондуктан биздин азыркы учурда жана айтып кеткен борбордук аппараттан дагы биздин кызматкерлер азыр чыгып, ошо өткөн аптада туристтик форум, анан эжебиз айтып кетти, ошо туристтик форумдар биргеликте көптөгөн эми кайдыгер мамиле жасабаган эмелер бар да, волонтерлор, ошолор менен биргеликте ошо жарандар менен силердин жана кесиптештериңер менен ошо журналисттер менен барып, ошол эле жана соода түйүм сатып аткан эмелерге ошо пластикалык пакеттер боюнча өзүм да күбө болдум да. Ошо түшүндүрүү иштерин жасап атты. Кээ бирөө таң калуу менен мындай мамиле кылып атты дейм. Бул пакетти азыр эми жана айткандай оңой да алчы, колдонуп эме кылып атканга ал оңой. Бирок биз түшүндүрүп айтып аттык, албетте силер муну сатканга дагы, баасы дагы арзан, жарандардын колдонгонго да оңой. Бирок биз азыркы учурда ошону туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Бул деген пакет деген азыркы Ысык көл областынын мындай айтканда 80-90% пластикалык буюмдар түзүп атат, таштандылар. Жоголушу дагы азыркы учурда уже мына чет мамлекеттерден уже изилдеп чыкты. Мындай айтканда 500-400 жылга чейин, жада калса 800-900 жылга чейин бул жоголбойт да пластикалык пакеттер. Чирбейт дагы, эчтеке болбойт. Ошону биздин кызматкерлер түшүндүрүп, азыркы күндө Ысык көлүбүздө ошо Кыргызстан мамлекетибизди сактап калбасак, ушундай тенденциялар жүргүзүп, албетте бул жерде адамдардын пайдалангандыгы өзүнчө маселе. Ошол жерде өндүрүш деген бар, муну чыгарган ишканалар бар да. Өндүрүштү ал боюнча дагы ошол бизге сунуш киргизди. Бүгүнкү күндө биздин борбор калабызда азыркы күндө утилизациялоочу завод курулуп жатпайбы? Ысык көл областында дагы ошондой сунушту киргиздик. Бирок Ысык көл областында анткени бул ошол заводдун курулушуна кандайдыр бир мусордун эмеси керек экен да, таштандынын бир көлөмү болуш керек экен да. Ал азыркы күндө биздин Ысык көл областында андай көлөм чыкпайт экен. Мисалы суу алдынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тонналаган желим бөтөлкөлөрдү, пластик баштыктарды, желим баштык менен пластик бөтөлкөлөрдү таап чыгып. Бизге ошол активисттер алып чыгат, анан кийин деген ошо өндүрүшчүлөр алып чыкпак беле аны. Ал санакка кирбей калды да. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, берген маалыматыңыздар үчүн ыраазылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, көлүбүздү сактоо ар бирибиздин көз каранды. Ардактуу радио угуучулар, биз бүгүн Ысык көлдүн экологиясын коргоо, жакшыртуу, экономикалык тутумга таасир эткен жагдайлар тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экология жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров жана экологиялык коопсуздук коомдук уюмунун жетекчиси, Кыргызстан Жашыл альянсынын башкармалыгынын мүчөсү Анара Султангазиева менен баарлаштык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Программаны түз байланыш улантат. Биз менен бирге болуңуздар.